Манас районунда жайгашкан Талас таш ишканасы 1 жылдан бери үзгүлтүксүз иштеп, курулуш тармагына керектүү заманбап материалдарды чыгарып келет. Ишканада турак жайларды курууда жана имараттардын сыртын жасалгалоодо колдонулуучу таш плиталар өндүрүлөт. Учурда өндүрүш ишканада заманбап жабдуулар орнотулуп, продукциянын сапатына өзгөчө көңүл бурулууда. Ишкананын кубаттуулугу күнүнө 300дөн 500 чарчы метрге чейин жетип, даяр продукциялар негизинен Талас облусундагы курулуш объектилерине жөнөтүлөт. Жакын аралыкта өндүрүш көлөмүн көбөйтүп, жаңы технологияларды киргизүү жана продукциянын түрлөрүн кеңейтүү мерчимделүүдө. Мындан тышкары ички рыноктон сырткары өлкөнүн башка аймактарына жана чет мамлекеттерге экспортко чыгаруу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Бул жерде таштын 5-6 түрү чыгат. Бүгүнкү күнү 30 адам жумуш орду менен камсыз болгон. Заводдун общий стоимость проект 100 миллион сомду түзөт да. Анан бул жерде гранит таштарды өзүңүздөргө көргөндөй баардык түрлөрү бүгүнкү күнү стройкага талап болуп аткан таштардын баары ушул жерден чыгат. Анан бүгүнкү күнү мына брусчаткаларды дагы чыгарып башташты. Анан кийин бордюрлар готовый, домдордун астына кое турган. Анан гранит таштар менен домдордун сыртын каптап атпайбы азыр? Ошолор дагы ушул жерден чыгат. Талас таш деп, ишкана деп аталат бул жерибиз. Бүгүнкү күнү биздин тоо кендеринен чыга турган ушундай гранит таштары бар, ошолорду кесип, замандын талабына ылайык кылып, бул жерде строительный фирмалардын заказына жараша күнүнө 300 метрден 500 квадрат метрге чейин таш кесип даярлашат. Өндүрүш ишканаларынын көбүшү аймактагы өнөр жай тармагынын өнүгүшүнө өбөлгө түзүүдө. Талас таш сыяктуу ишканалар жергиликтүү калкты жумуш менен камсыздап гана тим болбостон, курулуш тармагын сапаттуу продукция менен камсыз кылып, өлкөнүн экспорттук мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө да салым кошууда. Айгерим Дүйшөбаева, Ринат Эрмеков, Эркин Тоо мамлекеттик расмий гезитинин YouTube каналы, Талас облусу.